Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта профессор Сулайман Кайыпов. Жақында эле мындан 2-3 күн мурда интервью кылдык эле, ошондо сөз чыгып кеткен билим берүү тармагы боюнча кандай маселелер бар деп. Сиз Манас университетинин ректору болдуңуз, деги эле көп жылдар бою билим берүү тармагында иштедиңиз. Азыркы система кандай болуп атат билим берүү тармагы сизге? Мисалы үчүн мына медицина факультеттерин 15-20 окуу жайын жабабыз деп атат. Анткени туура келбейт экен дейт. Эрежелерге өтө эле көп болуп кеткен дейт. Көп болуу, билим берген тармак көп болушу мүмкүнбү? Эгерде деги эле канчалык билим берүү көп болсо ошончолук, билим берүү мекемелери канчалык көп болсо ошончолук жакшы го. Же кандай сиздин оюңуз? Ооба, мен эми муну мындай кененирээк алайын. Анткени дүйнөдө эмне болуп атат? Биз ошо дүйнөнүн бир бөлүгүбүз да. Дүйнөдө эмне болуп атат? Себеби билим берүү бул өзү дүйнөлүк процесс менен түздөн-түз байланыштуу нерсе да. Муну жеке мындай бөлүп кетүүгө мүмкүн болбогон нерсе бул. Ошондуктан анын үстүнө мен Кытайда да иштедим, чыгыш, Түркияда иштедим, батыш. Анан Европа ректорлор клубунун азыр деле мүчөсүмүн. Маалыматтарды алам, эмне процесс жүрүп атат, баарын көрүп турам да. Ошондуктан бул сурооңузга мен мындай профессионалдуу жооп бербесем уят болуп калам да. Эми билим берүү системасы Кыргызстан кызыктырып атат да сизди. Кыргызстан деле ушул дүйнөдөгү билим берүү системасынын бир бөлүгү. Бирок ошол системаны кандай ишке ашырып жатат дегенде өтө чоң проблемалар бар да. Ал мисалы үчүн Болонский процесс деп атпайбы? Муну Болон жараяны деп да которуп алды. Болон деген сөз жок. Бологна деп жазылат, Болония деп окулат. Болония жараяны десе Болон деп кыскартып, биздикилер ушундай экен да. Кыскартып алыптыр. Анан бул процесс мындай эле мүмкүнчүлүк берет. Мүмкүнчүлүк берет да, бир жол ачат. Ошол мүмкүнчүлүктү ким кандай пайдаланат? Пайдаланбай койсо да болот. Пайдаланса да болот. Муну дагы эле ошол пайдалануу, ошонун берген мүмкүнчүлүгүн, ошол усулду пайдалануу үчүн сөзсүз түрдө өзүңдүн өлкөңдүн керегинен чыгышың керек. Өзүңдүн өлкөңдө ошол керекпи? Керек болсо жасаш керек. Керек болбосо жасабаш керек да. Биз дуулдап эле ошол эле бир баягы айтып койсо ошонун артынан жүгүрүп кетебиз да. Биз бул билим берүү системасында деле ошондой болдук да. Болония процесси эмнеге алып барат? Болония процессинде кесип менен билим бөлүнүп коюлган. Билим берүү башка. Билим деген бул мурдадан белгилүү болгон даяр нерселерди үйрөнүү. Бул билим. Кесип болсо ал колунан иш келүү, практикалык бир иштерди жасоо, аткара билүү. Билими болушу мүмкүн, бирок аткара албай калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз илгери мынабу квалификационный характеристика дечү, квалификациялык мүнөздөмө жазышыбыз. Жаңы адистик ачып аткандачы. Ошондо 2 столбик бар да. Бири бир жеринде эмне билет. Аны толтурабыз. Муну билет, муну билет, муну билет. Эмне жасай алат деген жер бар. Ошо эмне жасай алат деген жеринде толтурабыз. Буларды билет, буларды жасай алат. Ошол жасай алган жери квалификацияда. Анан кийин биз азыр андайдын баарынан кечип эле ошо билген жагына эле өтүп алганбыз да. Анан кесип көйлүп, кесип деген бир нерсени аткара билүү, жасай билүү жагына келгенде биз эч нерсе үйрөтпөй жатабыз. Мына бакалаврда алат, бакалаврда практика деген жок сыяктуу да. Биз окуп жүргөн убакта кандай эле ошо өмүрүбүздүн жарымы практикада өтчү эмес беле? Себеби үйрөнчүбүз. Окууну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө университеттерде же болбосо мектептин жогорку класстарында
преподаватель деп атпайбы, окутуучу болуп окутчубуз. Же илимий бир мекемеде. Же илимий мекемеде илим изилдөөчү болуп калчубуз. Мугалим башка, окутуучу башка. Ошондо жазып берчү учитель, мугалим деп жазып берет. Же болбосо преподаватель деп жазып берет. Окутуучу деп жазып берет да. Демек аны көргөн киши айтат, бул окутуучу. Жогорку мектеп, жогорку окуу жайларында сабак берүүгө мүмкүнчүлүк бар деп түшүнөт. Ошондо квалификация деген ошол болчу да, кесип. Эми азыр болсо кандай болуп калды? Азыр бир багыт боюнча, багыт направление орусчасы, бир багыт боюнча гана бакалавр болосуз. Ошол боюнча жогорку билим аласыз да. А бирок кесип албайсыз. Жанагы эмне билет деген жерине бир нерсе билесиз, албетте. А эмне жасай алат деген жеринде жасай албайсыз да. Ушундай кылып бөлүп таштаган. Эми биз ошол жолго түшүп кеттик. Аябай ошол жолго түштүк да. Эми ошондуктан биздин бакалаврларыбыз эч нерсе жасай албай турган болуп, бирдеме билет албетте. А бирок эч нерсе жасай албай турган болуп чыгып атат да. А бул мындай болот дегениңде Европада айтат. Анда магистратурадан дейт, адистик алсын дейт. Кесипти, квалификацияны магистратурадан алсын дейт. Кыскасы 4 жыл окуп бүткөндөн кийин дагы 2 жыл магистратурада окуп, жана эмне жасай алат деген жерди толтуруш керек да. Ошондо 6 жыл кетип атабы? 6 жыл. А бирок Кыргыздын магистратурасы баягы бакалавриаттын уландысы болуп келет да. Ошондо айырмасы көп деле жок. Айырмасы көп деле жок. Эч нерсе үйрөтпөйт, ошондо уландысы. Ошондуктан Кыргыздын жаштары абдан таланттуу. Кыргыздын жаштарындай таланттуулук мен көргөн жокмун. Мен окутпаган бир дагы улут баласы калган жок. Мен баарын окуттум да. Мен негрлерди окуткам. Вот Кыргыздын баласындай таланттуу балдар жок. Ошол таланттуу балдарды биз азыр аларга чала була билим берип, чала була деп айтып атам. Ал эми мына пандемиядан кийин такыр эле билим бербей туруп, билими да жок кылып, анан кесиби такыр жок кылып чыгарып коюп атабыз. Андайын ал магистратураны бүтүп атат. Магистратурадан деле кесип берген жери жок. Кесиби жок. Бирок анча-мынча билими бар. Жаштардын армиясын түзүп алдык да. Азыр жаштарга басым жасаш керек деп атат. Туура, саясат катары туура, идея туура. Жаштар болбосо болбойт. А бирок жаштарды үйрөтүш керек да. Жаштарды үйрөтүш үчүн жанына кесипкөй бирөө сөзсүз болуш керек да. Биз азыр өтө чатак бир нерсеге жакындап баратабыз да. Себеби кесипкөй адамдар жок. Кесип билген адамдар жок. Билими бар, бирок жазганды билбеген, сүйлөгөндү да анча билбеген. Жаштардын армиясын түзүп алдык. Алар мына мен канча жаштар менен сүйлөшөм мен. Ошолордун бардыгында билими чала, а кесипкөйлүгү такыр жок да. Мына бул бизде трагедияга алып бара турган нерсе. Ошондуктан билим берүү системасын оңдош керек. Мен колумдан келгенин жасайын деп аябай аракет кылдым. Бирок мына машина, чоң машина эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Манас университетинде ректор болдуң дебедиңизби? Ошол кездегине эле айтайын. Ошол кезде мен 5 жогорку мектеп ачтым. Себеби жогорку мектепте кесип берет. Билдиңизби? Кесип берет ал. Ал факультет эмес. Жогорку мектеп, жогорку билим алат. А бирок кесиби менен чыгарат. Кыргыздын балдары ошол жерде кесип алсын деп атайын ошону ачкан. Эч ким түшүнгөн эмес. Эч ким ойлобойт. Айтсаң кайта эмне кереги бар деп чыгат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз кесипкөйлүк, адамдарды кесипке үйрөтүүнү жашынан башташыбыз керек. Баягы башталгычтагы эсиңиздеби кол эмгек сабагы бар болчу. Мына башталыштын мына ошондо да. Ошол жерден башташ керек. Анан кийин мына кесиптик окуу жайлар бар болчу. Аны министрликке кошуп коюптур деп угуп атам. Туура эмесби билбейм.
кесиптик окуу жайларды өзүнчө кармаш керек. Ал өзүнчө чоң армия. Экономиканы накта көтөрө тургандарды ошолор жасайт. Алар кесипке үйрөтөт. Шофер болот мисалы үчүн. Же болбосо сантехниканы үйрөнөт. Же болбосо шыбаганды үйрөнөт. Кирпич койгонду үйрөнөт. А биздикилер кирпич койгонду үйрөнбөй туруп эле архитектор болгусу бар да. Кандай архитектор болосуң эгер сен кирпич койгонду билбесең да? Кирпич койгон туура эмес коюп атса, туура эмес коюп атканын көрүп туруп албасаң, сен ага кантип жетекчилик кыласың? Маселе ошондо да. Бизде ошондой да, билбегендерге мен билбегенден кийин боло элатпаймбы, бу деле билбесе боло берет деген синдром менен биздин коом ушинтип баратат да. Ошондуктан билим берүү системасын сөзсүз түрдө кайра караш керек дагы, муну оңдош керек. Анан дагы бир жаман нерсе, биздин диплом конвертироваться этиш керек. Биздин балабыз окууну бүтсө Америкага барып иштей алыш керек деген туура эмес философияга кеткенбиз да биз. Биздин бала бүтсө ушул топуракта, ушул Кыргызстанда эмне кыла алат? Кыргызстандын мынау өзгөчөлүгүнө кызмат кыла алабы? Бизге мына адис керек дегенди унутуп калганбыз да биз. Эми ушул жолго салгандардын бардыгы мен эч тайманбай туруп айтам, мунун эгер жоопкерчилиги болсо тартууга даярмын. Мунун кылган адамдардын баары чыккынчы. Улуттун, мамлекеттин чыккынчысы. Себеби бизде жаштардын армиясынын бардыгын башка жака ориентир кылып, башка жака кетип калышка аракет кылат. Мына азыр жаштардан социологиялык изилдөө жасасаңыз, ар бир жаштын аң сезимине сиңип калган, башка өлкөгө кетип калсам да келбесем дейт. Кыргызстан бейиштей жер болсо, мындай жер жок болсо, ошо жерде төрөлсө, анан биз ушу билим берүүчү тарбиячылар ошо балдарды чет элге кетип калууну канына сиңирип койсок, ушул жерди чанып чет элге барып жашагысы келип калса, күнөө кимде? Күнөө так ошо билим берүү тармагында иштеген бизде, анан кийин албетте эң башы биздин министрликте. Андан кеңири дагы бар го. Жалпы коррупция болуп атса, таза иштейин деген адам же ошол жактан бүтүп келип иштейин дегендер иштей албай калат. Иштей албайт. Биринчиден эки себеби бар. Тияктан бүтүп келгендер бу жердин спецификасына билбейт, жарабайт. Ал жанагы эле немени көтөрүп алып эле жүрөт да, планшетти көтөрүп алып эле жүрөт. Эмне иш кылат? Жазалабы? Жаза албайт. Документ даярдай албайт. Мына бул жердин практикасын ушу Кыргызстандын өзгөчөлүгүн билбейт. Ал ошентип келет. Ошон үчүн эки себеби бар. Таанышы жок, анан кийин жанагындай колдон иш келбейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн топуракты көрсөтүп туруп, өзүбүздүн өсүп жаткан өсүмдүктөрдү, өзүбүздүн адамдардын менталитетин көрсөтүп туруп, адистерди даярдашыбыз керек. Адистерди. Өлкө адиссиз калып баратат. Туура, адистер бар. Бирок биз аларды 65-тен жогору чыгып кетти деп пенсияга чыгарып көчөгө таштап койгонбуз. Биз кызык болуп калдык да. Мына мисалы Америка деген өлкө бар, АКШ. Чоң өлкөбү? Аны билбеген киши жок. Ошол өлкөнүн башындагы киши менден 10 жаш улуу. Мени азыр Кыргызстанга 10 жылдан кийин президент болот деп бирөө айтса, экинчи уккан киши аябай күлөт да. Бул карап калган неме? Каякта ошондой да болчу беле. Бул себеби биз кеткенбиз. Баягы утилге кетти деп коет го. Уже катардан чыгып калган кишилербиз да. Бизди пайдаланбайт эч ким. Биздин тажрыйбабыз, кесип көйлөгүбүз эч кимге кереги жок. Себеби ушундай атмосфера түзүлүп калган. 30 жылдан бери ушундай болуп калды. Баягы социализм кыйраткан күндөн баштап биз ушуну жасап келатабыз да. Башка элдерде ошол эле Американы мисалга алайын. Мына менин кесиптешим Назиф Шахрали 90-га чыгып иштеп атат. Университетте же каякта? Университетте. Кеттан деген эч ким жок. Иштеп атат. Жетекчилигин да жүргүзүп атат. Бизде көчөгө таштап койду. Мен канча кишилерди билем. Менин жашымда
Анан менден бир аз жаш болгон, менден бир аз улуу болгон канча киши билем. Ошолор ушу чарбада иштесе кандай сонун болор эле. Билим берүү системасында иштесе кандай сонун болор эле. Кандай мыкты жетекчилер бар тарбияланган. Мына бүгүн эле көрдүм, экономист. Калил Жумабаев деген профессор бар, экономист. Ал жана инвестиция, жана башкалардын бардыгын Ак үйдө да иштеген да бул. Бүт билет. Эмне? Жашы 65-тен ашып кеткен эмес да болбойт экен. Же болбосо Бейшен Болотбеков деген киши бар. Аны билбеген киши жок. Нарында, ошо Нарын деген шаарда троллейбус линиясын курган киши да. Билгичтигинен куруп атат да, керектигинен куруп атат. Таласта губернатор болгон. Эми бул губернаторлордун падышасы ушу киши. Мен эч качан бирөөнү жөнүндө мактабайм. Жөнүндө жамандабайм. Бул ушу киши көчөдө болгон ошодо пенсия чыкты дейт, үйүндө жатат. Эмне мунун потенциалын колдонсо болбой болот да. Да толуп жаткан кишилер бар да. Мен жүздөп санап берем. Азыркы жаштар деп аткандардын мурдун тартып отургучакты алар ошонун жанында болсо ошону үйрөтүп коет эле. Жок дегенде ошону наставник деген бар эмес беле Советтер Союзу убагында. Ошолор муну мындай иштейсиң балам, бул мындай иштейсиң деп туруп билдирет эле да. Азыр жалаң жаштарды жыйнап алып, мен бир министрлик менен атын айтпай эле коеюн. Бир имаратта бирге отурган убагым болду. Жалаң жаштар, бир да адис жок. Жаштар адис эмес. Магистратураны бүтүшкөн. Планшетти көтөрүп жүрөт. Бирок мен билем, бири дагы бир сүйлөм сабаттуу жаза албайт. Тура билет, англисче билет, немисче билет, же башка тилдерди билет, балким кытайча билет. Только билет. Бирок ал тилдер менен иштей албайт. Адис эмес. Маселени түшүнбөйт. Ошолорго бир долбоор жаз десеңиз, бир инвестиция алып кел десеңиз, ошолордун колунан келбейт. Мынакей, эгер жанында тажрыйбалуу бир киши боло турган болсо, ошол аны уюштурса, кандай сонун болор эле. Мен анын башындагы кишиге айттым, министрге. Булар эмне кылат? Өлкөнү ушинтип отуруп каяка алып барасыңар десем, айтат, мен буларга семинар жасап үйрөтүп атам дейт. Министерстводо үйрөтпөйт. Министерство адистер иштеш керек. Ал лекмез эмес ал. Жерде үйрөтүп отурганын кажети жок. Иштей турган кишилерди алып барыш керек да. Эми ушундай бир чоң аксаган жактарыбыз билим берүү жагында абдан көп да. Медициналык жанагы кыскартып атканды кандай деп ойлойсуз? Эми аны башка жагынан караш керек. Себеби дүйнөдө адамдар ар түрдүү. Бирөөнө эң жогорку дүйнөдөгү стандарттагы окуу жай керек. Анын алган баасы ошого ылайык. Кээ бирөөлөр бар, андай мүмкүнчүлүгү жок. Дүйнөнүн эң кичинекей окуу жайынан болсо деле окуп, кичине билимин алына жараша жылдырып алганга аракет кылат. Бул ар бир өлкөдө бар. Дүйнөнүн баары ошондой. Америкада бардыгы эле жанагы Гарвард болуп кеткен жок. Таптакыр эч нерсеге жарабаган университеттер да бар. Бирок ошолордун дагы клиенти бар. Ошолордун дагы студенти бар. Ошолор акча төлөйт. Окуйт. Европа деле ошол. Бүт эле дүйнөнүн бардыгында ошол. Анан кийин мен бир эле жагын айтайын, жанагы жабабыз деп аткандарды мен биринчи укканда эле абдан таң калдым. Анткени Кыргызстанга инвестицияга алып келип жаткан кишилердин ким болсо да жолун тоспош керек. Бул ошол эгерде 17 окуу жай деп атат, жабылат деп атат. Ошол жерде жалаң чет элдиктер окуйт эмиш. Пакистандык жана индиялыктар окуйт экен. Алар келип акчасын төлөп берет экен. Андайды эч бир өлкөдө жаппайт. Себеби ал чөнтөгүнө акчаны салып келет. Миллиондогон долларды ушул өлкөгө төлөйт. Ушул өлкөнүн кишисинин чөнтөгүнө салып берет да. Ушул өлкөнүн кишиси ким болсо ал маанилүү эмес ал. Кимдин болсо дагы бирөөнүн, бир кыргыздын ушул өлкөнүн бир жаранынын чөнтөгүнө түшөт. Мен абдан мындай жөнөкөйлөтүп айтып атам, чөнтөгүнө түшпөйт албетте. Себеби ал жерде окугандар бар, иштегендер бар, ошолорго айлык болуп кетет.
Анан алар айлыгынан налог төлөйт, тигил алган акчасынан налог төлөйт, ошентип болор. Бул бюджетке жасаган кызмат. Бул накта инвестиция болот. Билим берүүдөн бизнес жасоону биз үйрөнө албай жатабыз. Баягы эле кыргыздын ичтарлыгы баланча ушундан миллион табат экен, токтоп туруп ушуга бир көрсөтөлү деген эле кеп. Анан сабатсыз болуп атат. Бул деңгээли төмөн деп баары бирдей эмес. Туура билим бере албаган, базасы начарлар да болушу мүмкүн. Бирок ошо базасы начар окуу жайына дагы мен ушу жерге окуйм деп ыраазы болуп келген кишинин укугу эмне болот? Бир пакистандык келип атса, мен ушу жерде окуйм десе, ошол шарттарды окуп туруп өзү жактырса, мен ошол жерде окуйм деп жүрсө, акча төлөп атса, анан кыргызга акчаны төлөп атса, анан өзү дагы продуктун сатып алып жейт да, ошонусу менен дагы кыргыздын экономикасына кошумча берип атса, сатып алганында да налог бар да, ошондон келип туруп бюджетке акча түшүп атса, анан алардын баардыгын бирөө бай болуп кетет экен, кокуй, баланча миллионер болуп кетти деп ичтарлыктан жаап койгон туура эмес. Ичтарлык болбой эле койсун дейли. Башка себепти айтышат. Билим берүүсү начар. Начар болсо ыраазы болуп адам келип атпайбы? Анда келип мындай алалы, гостиницаларды алалы, мейманканалар. Бир мейманкана бар 500 жылдызды. Бир мейманкана бар таптакыр эле болбогон. Жылдызы жок. Жылдызы жок, эч нерсеси жок. Кээ бирөө ошого жылдызы жокко барып жатат. Себеби ал ошону өзүнө ылайык көрөт. Ошол сыяктуу эле окуу жайларды бир кылка кылып коюу мүмкүн эмес. Стандарт деп атпайбы? Дүйнөдө стандарт образование деген жок. Андай жок. Бизде эле бар да ошол. Андай жок. Бул баягы Советтер Союзунан калган, мына Россиядагы артта калган өлкөбүз. Көп жагынан артта калган өлкө да бул. Ошол стандарт образование деп коюп ошол менен соет. Стандартты рынок берет. Рыноктун заказы эмне болсо ошол стандарт. Учебный план аморфный болот. Учебный план да, мисалы үчүн баланча сабак болсо, мен ошол сабакты окуйм дагы чет өлкөдө. Мен ошол сабакты окудум, калганын окубайм, дипломун бер десең берип коет. Бирок жанагы сабак жазылбайт. Ошол сабак жазылбагандыгы үчүн ошол сабак керек болгон жерге ишке албайт. Аны кийин кайра окуп, анан сертификатын чаптап койсоң, дипломуң толук болуп калат. Муну жөн эле чечет башка элдерчи. Анан биздикинде ошо стандарт деп коет, ушул стандартта болбосо болбойт деп коет. Бул эмне? Бул коррупцияга, накта коррупциянын мыйзамдаштыруунун дал өзү болуп эсептелет. Башка эч нерсе эмес. Ошон үчүн эгерде Пакистандан, же Индиядан, же башка өлкөдөн келип, биздин жөн эле бурчта куруп койгон бир киоскеде мен ушул жерге окуйм, мен ушуга ыраазымын десе, анын укугун тепселегенге эч кимдин акысы жок да. Анын үстүнө ал биздин өлкөгө инвестиция алып келип атпайбы? Жалаң эле ошо инвестиция жагынан алганда, ошол өлкөгө акча алып келип аткан бир кишинин жолун бууп, ушул келбесин дегендин өзү чоң зыян кордолук да. Бул экономикалык жактан мындай көтөрүлө албай жаткан биздин өлкө үчүн бул өтө чоң зыян. Башка өлкөдө мындайга жол бербейт. А бизде жол берет. Бизде ушундай болуп калганда, эми акырындап биз мындан кутулушубуз керек. Кутулуп, башка өлкөлөрдө сиз билесиз, башка өлкөлөрдө мынча миллион долларың болсо келе бер деп ошол саат граждандыкты жазып берип коет. Эмне үчүн? Себеби ал инвестор. Ошол өлкөгө мынча акчаны алып келди. Ал эч кимге бербейт, ал өзү эле жейт ошол акчаны. Бирок ошол акча ошол өлкөдөн кийим сатып алат, азык зат сатып алат, машина сатып алат, ошол өлкөнүн топурактарында калат да. Адамдар ошону ойлойт. А биздин өлкөгө, биздин адамдарга келип аткан акчаны бууп, кайра экономикабызды алсыратып, бюджетке түшө турган акчалардын түтүгүн таптакыр бууп койгонго аракет кылып атабыз да. Муну билбей жасап атат деп ойлойм мен. Муну түшүнбөй жасап атышат го деп ойлойм. Бирок бир күнү түшүнүп калар дегенде үмүтүм бар. Андай эле көп деп кетсе, ошол мейли көп болсун, ошолордун билим берүү сапатын жогорулатыш керек да.
жап салганын. Мисал үчүн жок, биз уят болбойлу, биз өлкө катары уят болбойлу десе, анда ошо билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун чарасын көрүш керек. Жаап койбош керек. Чарасын көрүш керек. Мынауну сен мынанча күнүн ичинде мындай кыласың, мындай кыласың, мындай кыласың деп жолун ачыш керек, жардам бериш керек. Ошолор канчалык болуптур, эми бай болуп кетсе дейли. Ошолор канчалык бай болуп кетсе, миллионер болуп кетсе, биздин бюджет ошолордун эсебинен толуп турса кандай сонун болот? Ошондой өлкөлөр бар. Жалаң университеттин бюджети менен жашаган өлкөлөр бар. Мына Кипр деген өлкө, университеттин бюджети менен жашайт. Бюджет, университет завод сыяктуу. Ал фабрика сыяктуу. Университет, мамлекеттин бюджет университет толтурат. Студенттер келет, акчасын төлөйт. А жерде деле университеттер шумдук болуп кетип аткан жок, шумдугу да бар. Укмуш жакшысы да бар. А бирок жөнөкөй мындай катардагысы деле бар. Катардагыны сени жабабыз деген эч ким жок. Себеби анын дагы кардары бар. Дүйнөдөн келет, дүйнөнүн бардык жагынан келип ошол жерде окуйт. Көрдүңүзбү? Жолду ачып койгон. Анан биз эле ушул Кудай айырып эле ушинтип эле куурулуп эле өзүбүздүн ичибизге өзүбүз катып эле туура эмес сөздөрдү сүйлөп, туура эмес идеялар менен ишибизди шыкап алып эле анан жүрүп атабыз да. Ушунун бардыгы биздин убактыбызды, өмүрүбүздү алып атат. Өлкөбүздү дагы мынабу ара учурдан, өткөл мезгилден өтүшүн татаалдаштырып, жана ошол өткөл мезгилдин мөөнөтүн узартып атат да. Менимче кыргыз өзү акылы жок эле эмес, тажрыйбалуу эл, тарыхый тажрыйбасы өтө бай. Айрым бир чиновниктер бирдеме деп койсо, менимче ал арагаттап суу кечпеш керек деп ойлойм. Рахмат. Сизге убактыбызда бүтүп калыптыр. Биз билим берүү тармагындагы маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бизде конокто Сулайман Кайыпов болду, профессор. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Саламатыңыздар.